бул саясатка эмнеге келет? Балдардың багы бербейсиңби? Биз келинге башкартабызбы? Катышпай кое албайт экенсиң да. Эч нерседен коркпош керек. Саясатка ошо 2003-жылдан баштап аралашып, ошол мезгилден баштап ошол айылдагы көйгөйлөр ушунчалык баягы көп болуп, элдин баягындай арыз муңу да ошол мезгилдерде көбөйүп кетти. Ошол мезгилдерден баштап анан ушул саясатка аралашып, мен өзүм колуман көп нерсе келе турганына көзүм жетти. Ошол нерселерди жасап, ошоларды кылганга мүмкүнчүлүгүм бар экенине ишендим. Андан кийин ошол саясатка аралашып, ошо айылдык кеңештин депутаттыгына койдум. Ошол жылдардан баштап анан кийин ошол ишке саясатка аралаша баштадым да. Себеби ал мезгилде мисалы биздин менталитетибизде аял киши үйдө отуруш керек, тамак жасаш керек, саясатка аралашпаш керек, чогулуштарда даже чыгып сүйлөбөш керек деген ушундай бир ой пикир ой көп болчу да адамдарда. Анан мен айттым, эмнеге? Аялдар дагы бардык нерсени жасай алат. Бардыгы колунан келет. Ошол эркектер жасап аткан иштерди бардыгын аял киши жасай алат, талапты кое алат. Эркектерге караганда күчтүүрөөк аялдар деп айта алам мен. Себеби мен өзүмдүн жасаган иштерим, өзүмдүн тажрыйбамда, өзүмдүн практикамда ошол эркектерден да күчтүү иштер жасадым десем жаңылышпайм да. Атаандаштык жогору болду десем жаңылышпайм. Себеби мен өзүм атаандаштарымды көрүп туруп, өзүм дагы неме болдум да, мындай корку сезими пайда болду. Мен ушу эми ал жерде завуч бар, ал жерде элге алынган врач бар, иши кылса мындай элге таанымал адам көп болду да. Анан мен китепканада эле иштесем, анан мен кандай өтөт болдум экен деп ушундай ойлоп. Ушул жумушта иштеп жүрүп, баягы элден баягы комчулук менен иштеп жүрүп, баягы маселелер көбөйүп, анан чечилбей калганда ушундай ой пайда болду да. Эмне үчүн бул чечилбейт? Ушул маселени чечиш үчүн ушул жака барыш керек окшойт деп, анан ошондой ой келгенден кийин гана мен уже депутат болоюнчу ушул маселени барганда чечейин деген ой болду. Кээ бирлер ушинтип эми катышпай эле койбойт беле же деген угуп калдым, бирок катышпай кое албайт экенсиң да. Квота менен өттүм, 152 голос менен өттүм. Facebook баракчасында байма-бай эле окуп келем. Катын башың менен үйдө отура бербейсиңби, сага эмне бар, балдардың багы бербейсиңби деген. Анан бирок мен ушу өзүбүздүн депутатский корпуска ыраазымын. Андай бирдей сөз уккан жокмун. Өзүмдүн айылдаштарымдан деле андай сөз уккан жокмун. Себеп дегенде мен ушу алардын мындай көйгөйүн көтөрөм, маселелерин чечкенге аракет кылам. Ошондуктан мындай мени колдойт деп ойлойм да. Аялдын ролу политикада сөзсүз болуш керек. Себеби биз аялдар өзгөчө мындай социалдык жана турмуштук күнүмдүк көйгөйлөрдү мен байкашым боюнча өзү негизи практика көрсөтүп жатат. Аялдарда айым депутаттар көтөрөт, айым жетекчилер көтөрөт. Ушул чыныгы социалдык мындай напряженияны кетирген конфликттерди чечет. Мисалы үчүн аялдардын күчү бул тармакта аябай зор. Биздин менталитетибизде аял кишиге башкартабызбы? Аял кишинин колунан келип турса дагы, аял кишинин бардык нерсеге ошол нерсени жасаганга мүмкүнчүлүгүн көрүп турса дагы, биз аял кишини шайлабайбыз деген тоскоолдуктар болот экен да. Себеби бизде кыргыз элинде, кыргыз менталитетинде жана тууган урук, дос жарыбыз, биз тууган уруктарыбызды колдошубуз керек, биздин тууганыбыз болуш керек, биздин уруудан болуш керек деген система бар экен да. Мен себеби бул жака келин болуп түшкөнмүн, кыз эмесмин, башка айылдан келип бул жака келин болуп түшкөндүгүм дагы мага бир топ тоскоолдуктарды алып келди да. Себеби биз келинге башкартабызбы, ушул келин ошол жактан келип алып бизди башкарабы деген ушундай ойлор болот экен да. Ачык эле. Ушул колуңан келип турса дагы баары шайлашпайт экен. Мыйзам чегинде бир топ сунуштарды айтсаң деле мырзалар уюша калып эле ошол нерсеге каршы туруп, жок мындай эмес, биз мындай кылышыбыз керек деп. Мисалы социалдык маселелерде биз жанагындай аял кишилер
тереңдеп мисалы аялдардын ден соолугу үчүн мен жакында эле бир фитнес клуб ачсамбы, ошол аялдардын ден соолугу жана үйдө отурган аялдардын жанагы оорулары күндөн күнгө көбөйүп бара жаткандыгына байланыштуу ушундай нерсени ачсак кандай болот деп бир сунуштарды айтсаң, а мырзалар болсо жок, биз жолду оңдошубуз керек, же болбосо техника алышыбыз керек деген сыяктуу ушундай карама каршылар боло берет экен да. Жанагынтип белдин көйгөйүн көтөргөндө, бийлик өкүлдөрүнө сын пикир айтканда бузуку деген атка конот экенсиң. Мисалы бузуку дегенди мен мындай жакшы түшүнөм да. Мындай эски стереотиптерден бузуп атам. Элдин мындай жакшы жашоо турмушка мындай аң сезимин буруп атам, бузуп атам деп ойлойм. Бузуку деген мисалы мен оюмча жакшы сөз. Мен өзүм мындай психологически даяр болгом андай нерсегечи. Сен ошондой маселени көтөрүп чыккандан кийин баардыгы эле сени колдойт, 100% колдойт дегенден мен алысмын. Эки жагынан тең ар кандай сын пикирлер айтылды. Анан бирок мен ошого мындай өзүмдү даярдап, ошол сөздөргө даяр болгом. Аял очоктун жанында, үй бүлөнүн кашында эле болбойбу саясатка эмнеге келет, орду үйдө да деп. Мен бирок ал маселеге андайга кошулгум келбейт. Себеби аял үйдө балдарга мейирман эне болсо, сүйүктүү жар болсо, ошону менен катар эле коомду дагы зор күч берет да аялдар. Чынында министрликте, өкмөттө аялдардын саны аз. Буну биз дагы ар дайым жыйындарда айтабыз, жана тегерек столдордо айтабыз. Кабинге сунуштарыбызды беребиз. Ушу аял кишилерден алгыла, губернаторлорду койгула жумушка, социалдык жанагы зам акимдерден ар бир социалдык тармакка жооп бере турган зам аким, мисалы үчүн акимдин жардам зам. Вот ошолор аял киши болуш керек. Мурда эле кылымдарды карытып келген биздин Курманжан Датка энебиз бар. Сайкал эжелерибиз бар. Мынакей көрдүңүздөр, ошолордон деле сабак алсак болот да. Анан эмне үчүн үйдө эле отуруш керек? Мен жолдошум дагы ар тармактан мени колдоп келет да. Анан ошол менен азыркыга чейин эле туура сиз айткандай менталитет. Биз ошо менен күрөшүп атабыз да. Колдош керек да аял кишиничи. Ошо түшүнгөн адам болсо, аялдарды колдосо, аялдардын болгону жакшы да. Аралашып, кайсы жери болсун, коомго аял кишилерден, кыздардан барып, баарын аралаштырыш керек. Ошондо жакшы аялдардын проблемасы болот, өзүнчө биз эркектер билбеген аялдардын проблемасы болот. Ошону жеткизиш керек, ошону чыгарыш керек. Ошону баарын жардам бериш керек, ошон үчүн аял киши керек. Мен жолдошума ыраазы болом. Ушул убакка чейин көп эле жолу ага алдыгы аялың тыйып койбойсуңбу? Анан тиги акимге ушинтип тиги неме кылып атат, сын пикир айтып атат, анан аялың ичине кой деп койбойсуңбу деген сөздөр деги эле айтылды. Бирок мага бир дагы жолу мындай мени бир да жолу тыйган жок да. Анан жакындай туугандарыма деле андай сөздөр болуптур, акелериме деле айтылыптыр, эмти карындашыңызга айтып койбойсузбу деп. Анан акем деле бир жол сонун болду, мага жакты ошол. Эгерде силер өзүңөр жакшы иштей албасаңар, мен эмне себептен карындашымды тыйышым керек? Ошо карындашыма сөз болбой тургандай болуп иштегиле. Мен карындашымды тыя албайм деп ошентип жооп берген да. Балдарым үйдө күтүп атты. Мен өзүм теге участокто болдум, жолдошум экөөбүзчү. Анан жолдошум машина менен күтүп турду. Анан эле эме чалды да, өзүм бир кызыктай болуп кеттим. Мындай же сүйүнгөнүм билинбейт, же неме кылганым билинбейтчи. Анан бул жанымда болчу да, бул короодо болчу китепканан. Анан мен чуркап чыгып неме дедим. Нурлан тиги мени чакырып атат штабка депчи. Өттүң деп атат дедим да. Десем эле чын элеби деди. Анан чакырып атат, болсоң деп эле муну айдат бардым да. Бул деле бир мындай башкача акыбалда болду, бирок эме сүйүнүч болсо керек, кантип болбосун. Бул дедим сүйүнүч болот эле. Жакшы эле болду. Калып келебиз айттык. Өтчүмөн деп. Балдар да сүйүндү. Эч нерседен коркпош керек. Айымдардын корко турган эч нерсеси жок да.
эми үй бүлөлүк жашоо шартыма тоскоолдук болот, үй бүлөлүк жашоо шартымда кыйналам десе, аял киши табат. Эгер мен саясатка аралашам, элдин жүгүн көтөрөм, ушу айылдын көйгөйүн чечип берем, бир элге бир ушундай иштерди жасап берем десең, өзүңдүн каалооң болсо, өзүңдүн баягындай бир алдыңа койгон максаттарың болсо сөзсүз жетишесиң.